2014-жылдан тартып Ысык көлдөгү суунун касиеттерин илимий жактан изилдөөлөр уланууда. Аны Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин профессору, техника илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Алымкулов Салмор Аманович адегенде орус окумуштуулары менен биргеликте изилдеп баштаган. Ал изилдөөлөр тууралуу өткөн 2 жолку көрсөтүүлөрүбүздө кеңири кеп кылганбыз. Ошентип, бул изилдөөлөргө океандарды илимий жактан германиялык окумуштуулар өздөрүнүн дүйнөлүк деңгээлдеги заманбап техникалык жабдуулары менен келип кошулган. Кекке каршы бул илимий изилдөөлөрдө колдонулган эң зарыл, баалуу айрым жабдуулар жергиликтүү балыкчылар тарабынан уурдалган. Бул көл муздай баштаганда ошол момундай бир айлампа бул жерде пайда болот экен. Экинчи айлампа бул жерде болушу мүмкүн деп биз могу жерге приборлорду койдук элек. Анан бул приборлорубузду жана уурдап кетип, анан приборлорду балыкчылар уурдап кетиптир. Анан биз азыр ушул суроо бойдон калды да. Могу жердеги биз алдыны жанагындай жипке байлап, ар бир 10 метр сайын ошол приборлорду микропроцессинг контроллерду байлап койгонбуз. Бул $50,000 приборлор эле да. Анан ал Поплавокто турган 2019 жылы ноябрда койгонбуз. 2020 жылы мен коронавирустан кийин баргам. Август айында барып, ошону бир күн кечке издедик. Эми ал жерде жана Кара Шаар, Кара Таала, Өтмөк деген айылдардын балыкчылары ошодо балык уулайт экен. Бирок ал балыкчыларга да жолугуп сурасак, эч кимиси биз көргөн жокпуз, билген жокпуз деди. Бирок эми бул өтө жаман нерсе да. Биз чыгыш жагына да койгонбуз приборду. Ал деле приборубуз 1 жыл турган. Чыгыш жагында деле балыкчылар бар экен. Бирок алар эч кимисе тийген эмес. Биз аны күткөн эмес элек, бул батыш жагындагы. Эми балыкчыларга ал микропроцессорный контроллердин эч кимисин эчтеке билбейт да, кереги деле жок. Алар үчүн эң кымбаттуусу эле ошо биздин байлаган жибибиз, жана капрону 100 метрлик жип. Эмне үчүн могу айлампаларды айтып атабыз? Мисалы, биз Чолпон атанын жанынан сууну текшердик элек да, түштөн кийин текшерсек, суу булганып калат экен да. Бирок эртеси күнү саат 6-да эртең менен барып текшерсек, суу таптаза болуп калат экен. Ошо бир түндө көл ушундай касиети бар экен да, өзү тазаланып турат экен. Урматтуу ысык көлдүктөр, урматтуу балыкчылар, эгерде билсеңиздер, ушуну бизге айтсаңыздар, арыз түрүндө деле кайрылбайбыз, бирок биз үчүн, кыргыз эли үчүн керек бул. Мисалы, ушу өзүбүз мамлекеттен бир тыйын албай, ушундай досторду алып келип, өзлөрүнүн приборлорун алып келип жасап аткан иштерибиз кийинки келечектеги элибизге керек бул нерсе. Ошон үчүн силерден сураныбыз, суранычыбыз ушул приборлорду көрсөңүздөр, билсеңиздер, бизге айтсаңыздар, ЛТР телевидениясына кайрылсаңыздар, айтып берет. Биз эч кимди күнөөлөбөйбүз, бирок могу приборлор табылып калса, ушундай жакшы. Алар билбейт, алар эч кимге кереги деле жок. Ошол биз койгон приборлордун ошол жиби эле баалуу болушу мүмкүн балыкчылар үчүн. Арканды алып кала бергиле, капрону аркан эми. Бирок приборлор бизге момундай аябай жакшы илимий негиздер болушу мүмкүн да. Эми мындан бөлөк момундай кызыктуу эмелер болуп атат. Анан жана айтып кетейин деген, шаардын Ысык көлдүн астындагы момундай илгерки шаарлардын фундаменттери бар экен да. Буну биз көлдү текшерип атып, ушундай бир жакшы бир момундай сүрөттөрдү дагы алдык. Могу слайдта болсо жанагы Scopus деген журналга чыккан статьябыз, англисче. Бул эми номер 1 журнал, дүйнөлүк журнал, 18 жылы чыккан. Эми аябай жакшы момундай Ысык көлдүн ушундай бүт жана өлчөмдөрү жөнүндө кандай касиеттери бар экен, кандай эмелери бар экен, ошонун баардыгы жазылган да. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ушул Ысык көл боюнча ушундай изилдөөлөр болуп аткан жөнүндө өткөн телекөрсөтүүлөрдө дагы айттым эле, азыркысында дагы айттым. Ушундай жыйынтыктар болуп атат. Эми жанагы бир негизги нерсеси бул кыргыз эли үчүн керек деп ойлойм. Себеби балким бизге азыр эч ким маани бербеши мүмкүн. Бирок келечекте
50 жылдан кейін, 200 жылдан кейін аябай керек болот да. Мисалы бизге эгерде 14 жылдан баштап эле ушундай өлчөмдөр пайда болду да, эгерде бизде 30 жыл мурунку, 50 жыл мурунку ченемдер болгондо ушул биз азыр даана көрсөтөт элек да. Ушундай кандай өзгөрүүлөр болуп атат, кандай көлдө өзгөрүүлөр бар. Мисалы бул изилдөөлөрдүн негизинде биз көлдө жана майда балыктар жей турган фитопланктон деген тамак бар экен да, ошол көбөйүп атыптыр да. Жыл өткөн сайын биздин изилдөөлөр көрсөтүп атат, ушу көбөйүп атат. Эми эгерде ошол балыктын баласын мамлекет жыл сайын миллиондогон, миллиарддаган балыктын баласын көлгө кое бербесе, ал фитопланктон жыл өткөн сайын көбөйүп, аны жеп азайтып туруш керек экен да. Балыктын балдары гана жейт экен. Эгерде балыктын балдары жебесе, ал фитопланктон көбөйүп, кийин 50 жылдан кейін көл бузулуп да калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн аны мамлекет балыктын балдарын кое бериш керек экен. Ал эми чоң балык, кичине балыктын балдары чоңойгондон кийин ал фитопланктонду жебейт экен да. Алар бөлөк тамакты жейт экен. Ошон үчүн бул дагы кызык. Зыяны бар экен аны. Зыяны бар. Кийин көл чыла болуп калышы мүмкүн. Жана чыла болгон суулар эмнеден? Ошо фитопланктондун көбөйүп кеткенинен. Кээ бир мамлекеттерде көлдөр аябай бузулуп калган көлдөр бар да. Фитопланктон аябай көбөйүп кеткен. Анан кийин алар аябай булганып, киши түшө албай калган. Жеткенде ушундай экологический жанагындай бузулуулар болгондо ошолордун баарын биз азыр көрүп атабыз. Өткөндө бул жөнүндө айттык, бирок буга деле эч ким көңүл бурган жок. Мисалы 30 жыл мурунку Кытайдын ошо космостон тарткан сүрөттөрү бар экен да. Ошондо алар 30 жылдагы 30 жылдын ичиндеги сүрөткө тартылган, Ысык көлдү тарткан, Ысык көлдүн тегереги тартылган, Кыргызстандын территориясы тартылган, казактардын территориясы тартылган. Ошол 30 жылдагы ар бир жыл сайын ошол тартылган, космостон тартылган сүрөттөрдү салыштырып келгенде, Казакстандын талааларында көп жерлерде жанагындай бактар, жанагындай чөптөр такыр жок болуп кеткен. Мисалы 30 жылдан азыркы көрсөтүлгөн тартылган боюнча. Ал жерде көп жерлери чөлгө айлана баштаптыр да. Ысык көлдүн тегерегиндеги, тоолорундагы бактардын, чөптөрдүн көп түрлөрү дагы жок болуп баштаптыр. Бул көрүнүш өтө мындай кечтүү, конечно. Эми Кудай сактасын, бирок көлүбүз мындай ошого туруштук берип келатат да. Бирок көлдүн тегерегиндеги жанагындай бактар, чөптөр азайышты алып келип атат да. Бул өтө көп нерсе. Эми көп тазалаш үчүн балыктын балдарын, майда балыктын балдарын кое берип туруш керек экен. Кое берип туруш керек да. Бул үчүн мамлекетке бөлөк өлкөлөр деле бекер эле жардам берет экен. Мисалы Норвегия мамлекети. Ушундай көп мамлекеттерге балыктын балдарын сураса миллиондо, миллиарддаган алып келип, грант алып келип кое берет экен. Эми бул мамлекет муну менен эметиш керек. Эми биз кайрылдык, бирок эч ким деле көңүл бурган жок. Эми бул айтайын деген да. Өтүп кетти го, сиз көлдө мурда шаар болгон деп. Ошол илимий негизделгенде мурда көлдүн алды шаар болгон деп. Көлдүн астында шаарлар болгон. Биздин эмебиз дагы көрсөтүп атат да. Эми бөлөктөр аны изилдеп, биздин илимий максатыбыз ал көлдөгү шаарларды табыш эмес да. Биздин илимий максатыбыз жанагындай физикалык касиеттер, химиялык касиеттер, жанагы оптикалык касиет деп атпайсызбы, биологиялык касиет. Ошолордун баарын алар болсо көлдүн жана бузулуштугуларын өтө маанилүү нерсе. Мен айтып атам го, кийин 30 жылдан кийин өтө керектүү бул эмелер да. Ал эми шаарлар болсо бул да кызыктуу нерселер. Буну болсо биз эми жанагынтип ченеп атканда, изилдеп атканда ошолорду тартып койдук. Бул жерде мындай бар экен, бул жерде мындай бар экен. Эми кийинки илимий максаттарда аларды дагы мен айтып атам, бул дагы биздин элибизге аябай маанилүү нерсе, ошону дагы эметелик деп. Эми ал биздин кийинки пландарга киргизебиз. Эми мен бул жерден дагы бир нерсени айтайын дедим эле да. Такай эле көлдүн жанагындай экологдор чыгып атат. Мен айтайын дегеним, ар дайым эле кыйкырып чыгат да. Ушу көлдүн жанагынтип бөтөлкөлөр эметип атат, туалеттер куюп атат, тиги бу
пансионаттарда мындай болуп атат деп эле. Эми бул туура эле нерсе. Бирок биздин окумуштуулардын изилдөөдүн негизгисинен ошол пансионаттардан чыккан туалеттердин куюлган жана бөтөлкөлөрдүн эметкендери келтирген зыяны өтө эле аз экен көл үчүн. Өтө эле. Эң чоң коркунуч Кажысайдагы жана урандын отходу өтө чоң коркунуч. Экинчи эң чоң коркунуч Кумтордогу жана миллиондогон, миллиарддаган тонна отход. Ушу эки чоң коркунуч көлдү өтө келечекте коркунуч алып келе турган ушу экөө экен. Ал жанагы пансионаттардагы бөтөлкөлөрдүн жана бул турганы чачылып жаткан алар оңдоло турган нерселер экен. Жанагы балдар кээ бирде бөтөлкө чогулду. Алдай туура эметкен немеси көлгө келтирген зыяны өтө эле кичинекей. Аларды түзөп оңдоп койсо эч мындай менен салыштырганда эч эле оңой эле нерсе. А жанагы урандын отходу, анан кийин Кумтордун отходу бул бир мамлекет, биздин мамлекет үчүн мүмкүн эмес, оңдоого мүмкүн эмес нерселер экен да. Ошон үчүн ошол жагын ойлонуш керек экен. Кандай кылыш керек? Эмне кылыш керек? Ошол жагын жакшылап ойлонуш керек. Экологдор, мисалы биз илимий изилдегендерди жыйып коюп атабыз анан. Бирок биз деле мындай реклама деле жасаган жокпуз. Окумуштуунун айтуусунда илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй көл жээгиндеги пансионаттардан, ар кандай иш алуу жайларынан чыккан акыр-чикирлердин, саркынды балет суулардын зыяны башка табигатты булган коркунучтуу зыяндарга салыштырмалуу аз пайызды түзөт. Аны тазалап, калыбына келтирип койсо болот. Ал эми Кажысайдагы урандын калдыктары менен кумтөрдөн чыккан таштандылардын зыяны келечекте ысык көлгө өтө коркунучтуу зыяндап келет деп тынчсызданышат. Илимпоздун дагы бир өксүгөнү ошол учурдагы өлкө башчысына кайрылып, илимий изилдөөлөргө бүтүндөй зарыл заманбап техникалык жабдуулары менен келип, өздөрү биргеликте изилдөөлөрдү жүргүзүп, илимий иштерине жакындан жардам берген Илимпоз кесиптештеринин эмгегин баалоо иретинде мамлекеттен ардак грамота же ыраазычылык кат ала албагандыгы. Мен мамлекет башчысына кайрылып, момундай китеп чыгарып атат, китептерибизди жөнөттүк, ушундай болуп атат, мындай болуп атат деп айттык. Анан алар поручение берди, андан бөлөк эч нерсе болгон жок да. Мен просто могу зам директорго, могу жакшы иш кылгандарга мамлекеттен бир кичинекей бир почетный грамота, рахмат деген бир почетный грамота алып берип коеюнчу деп 4-5 ай чуркап такыр ала албай койдум. Мүмкүн эмес экен. Мен ошого таң калдым да. Өйдө жактан мамлекет башчысы отделга руководитель аппаратка берет, ал дагы бир отделге берет, ал дагы бир чиновникке берет, ал чиновник күнүгө чуркатат, акырында 2-3 ай чуркагандан кийин бар өзгөрүп кетип, тачап мүмкүн болбоду да. Мамлекеттин капчыгынан тыйын албай, эл аралык деңгээлдеги илимий аброю менен чет өлкөлүк кесиптештеринин жабдууларын колдонуп, илимий изилдөөлөрүн жүргүзүп жаткан аалымдардын атын атап, ыраазычылык катары аларга мактоо барагын берип коюуда колубуздан келбегени өкүндүрөт. Мындайда мамлекет өзү кызыктар болуп, илимпоздорду колдоп коюу адамгерчиликтин деңгээлинде чечилчү маселе эмеспи? Мындан ары өлкө тарабынан маанилүү илимий иш-чараларга өз учурунда көңүл бурууларына үмүт арталы. Эми бул кичикейле нерселер деп ойлойм, бирок ушул нерселер жок дегенде ушул нерселерге, ушул жок дегенде могул кишилерге чоң рахмат деп койсо болот эле да. Чоң рахмат деген эмне? Бир эле барак, андай бир почетный грамота, жоксо бир благодарственный нерсе да. Болду, андан бөлөк эч нерсе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда ушул биздин телекөрүүчүлөрдү жыйынтыктайлык. Сиздерге чоң рахмат, көңүл бурганыңыздарга жакшы калыңыздар.